9-нчы числону айтып берсеңиз. Миссия 9 болгондо бул адамдар миссияда азыр жүргөндө булардын аң сезимине келе берет, кызмат кыл, жардам бер деген. Ошон үчүн булар миссия 9-дар жүгүрүп эле тияка бияка жардам берип басып жүрүшөт. Тынымсыз бирөөлөргө жардам берем дейт. Бирок жардам беримиш болуп жүрүшөт. Мисалы, эмоциядагы адамдар болуп калат да. Миссия 9 келгенде 33-төн баштап эле үйгө отура албайт. Чыгат, маршруттан маршруткага чыгып аткан, машинадан машинага чыгып аткан, шаардан шаарга барып келип атканда түшүнбөйт жанындагылар деле эмне болгонун. Эмне кылып атасың десе, мен иш жасап атам, мондой кылып атам, элге жардам берип атам, мынанча адамды бактым, мынанча адамды сактадым дей берет. Чындыгында ал программада аткара баштады. Энергия ойной баштады. Үйдө отура албайт миссия 9 аял, мисалы үчүн. Дайыма көчөдө, дайыма машинага чыгып, наракка бере эле майнапсыз баса берет. Эркек деле ошондой да. Анан бирөөгө жардам берем деп эле благотворительный фонд эле уюштура беришет. Былтыркы жылы 4-тө мен эсептеп көрүп эле отурдум. Миссия 9-дар эле чыгып алып, биз жардам берип атабыз деп телевидениядан деле мактанышат, радиодон деле мактанышат. Мына биз жардам берип, анан мен мынанча адамга мынанча акча берип, ушуну тартпай койдуңар, анан мени деп эле атышты. Аттуу баштуу эле адамдар, аттарын айтпай эле коеюн. Ырчылардын баары миссия 9 болот. Ошон үчүн алар биригип туруп эле благотворительностька кетишти. Себеби эмне үчүн алар ырчы болушат? Эмоцияда адамдар, эмоциясын көрүнгөн жерге чыгарып, мен туурамын деп столду бекем коюп, элдин баарын караткысы келет да. Ошон үчүн ырчылар бирикти дагы благотворительностька өтүштү. Жардам берип, элди эч качан тойгуза албайсың сен. Элге мешоктоп эмес машиналап унду берсең дагы ал сырттан келген байлык эч качан жукпайт. Иштен адамдын өзүнөн болуш керек. Билим дагы, байлык дагы баары ичтен келиш керек. Ал бир күндө жеп бүтөт да, силер бизге келген күн помошту жеп койдуңар деп 9-дардын жанын чыгарды элдин баары. Алар тег эле бул адамдарга жакшылык жок дейт да, адамдардан көңүлү калып калат миссия 9-дар. Адамдан көрө ит жакшы деп чыгышат да. Баары бир бузулат. Өнүккөн деп ойлошот 9-дарды, ырдап жүрүшөт, бардык жерде жардам берип жүрүшөт, кыйратып атат деп ойлоп атышат да, эми коомчулукчу билбестен. Ал болгону сенден жакшыраакмын мен, жакшылык кылып атам элге, сен эмне кылдың деп эле сүйлөп аткан коомдук ишмерлер, карасаңчы. Минусто болсо качан эле башка бирөөгө эмес, өзүнө да жардам бере албай, бирөөнүн эсебинен акча жегиси келип калган митек курттар болуп калган да. Эч кимге жардам бербейт, бирөөгө жабышып алат, күйөөсүнө, аялына. Ошонун эсебинен эле акча жеп, анан биларман болуп сүйлөп эле, анан сен иштебейсиңби? Сен эмнеге менин акчамды алып атасың десе эле, эмоцияга батып жатып, мен сага күйөө болуп атпаймынбы? Мен сага аял болуп атпаймынбы деп эле кыйкырып чыгат да. Анда мээсинде бир гана идея болот, кантип акча алсам, күйөөмдүн акчасын алсам, тигинин акчасын алсам, кантип өзүм тияка басмыш болуп, бияка басмыш болуп, анан акча алсам деп эле турат акылычы. Бирок ошону мойнуна албайт. Тунеядство деп коет буларды. Бирөөнүн эсебинен жамбакты, паразиттер да. Ошондой эле болуп калган, бирок аны айтсаң, эгосу эч көтөрө албайт да 9-дунчу. Жөн эле жаны чыгып, ыйлап, бакырып, андай эмес, мен жакшылык кылып атам го, мен иштедим го дей берет. Иштемиш болуп жүргөн, ал 33-кө чейинки кылып койгон заслугасы менен, 33 жашка чейинки жасап койгон иши менен эле, сөз менен эле келет бул жагычы. Бул жагы сөз эле да. Мындай жөн эле сөзү көп, балчык болуп калган да. Ал дагы трансформация болмоюнча эч кандай майнап чыкпайт. Жөн эле тиги жардам бермиш болуп, тиги кошулуп, буга кошулуп эле жалгыз иш кыла албай эле күйөөсүнө жабышып, же бир ырчыларга жабышып, же бир атактуу бирөөгө жабышып алып эле кел чогуу иш кылалы, бул эми деп ошол жерден акча алам деп идея табат дагы, чуркап барат дагы, өзү эч нерсе кылбай эле идеяга жабышып жүргөн адамдар. Ал дагы трансформация болгондо гана анан чыныгы коомго жакшылык кылат. Ал эмоция менен эмес, ал анализ менен, акырын, сабыр менен жасай турган адам ал бирөөгө жардамдычы. Мынтип ырдап, благотворительность топтоп, мынага мынча бердик деп телевизордо бергендин баары миссия 9, ишенбесеңер эсептеп көргүлө. Аябай кызык экен. Ушу менен берүүбүздү жыйынтыктайлакчы болот. Мен кичине сөзүмдү эме кылып айtsam болот. Мен айтып коеюн, жыйынтыктап.
1ден 9га чейин миссияларды айтып чыктык. Муну көргөндө бул сүт сай илиминин 0,001% да. Бир эле ушу менен эч ким эч нерсе болуп кетпейт. Түшүнбөй эле дагы кризиске кирип кетиштер мүмкүн. Мени андай мындай деп. Агерде ким өз жоопкерчилигин алган болсо, бул жашоодо келген өмүрүнө сүт сай илимине келип трансформация болуңуз. Көптөгөн трансформация боло турган окуулар бар, илимдер бар, оюндар бар, психологиянын түрү бар. Бирок сүт сайда эң кыска жолу бул 21 кылымдын психологиясы. Мурдагы психологияңыз азыр өтпөйт 20 кылымда. Мисалы үчүн мен азыр эң күчтүү психолог болсо дагы укпайм мен, барбайм. Анткени заман өзгөрүп кетти да, адамдардын психологиясы азыр көп нерсени окуй албайт. Кысканы айтат. Бул математика жашоо. Бул сандар менен так жеткирип сага түшүндүрөт да. Адашпайсың. Мындай болсочу, мындай болсочу деп меланхолик, сангвиник деп алдап айланып отура бербейт мурунку психологиядачы. Бул жерде так сен эмнеден бузулуп атасың, эмне үчүн жашоодо кыялдарыңа жетпей атасың, эмне үчүн эле бизнестин артынан түшүп атасың, өзүңдүн Кудайым берген энергияңды туура эмес сарптап башка жерде жүрөсүң, өз сфераңда, өз ордуңда болбой, өзүңдүн ордуңдагы эмес түгөй менен келишпей эле күндө эле мушташып атасың. Адамдын тагдырларында кыйла өзгөрүү болот, өзүн тапса гана, өзүн тапмайын эч ким эч жерде бакыттуу боло албайт. Анткени бакыт адамдын ичинде. Сырттан, бийликте, байлыкта, сүйүүдө эмес, үй бүлөдө эмес. Бакыт адамдын ичинде. Сен ичиңде бактылуу болосуң, сыртыңда, үй бүлөдө бактылуу, бийлигиңде, жайыңда, бизнесиңде, жаныңда болот. Ичиңен бузулдуңбу? Баары бузулат. Ушул жөнүндө келем да сүт сай. Август айында Кудай кааласа кыргыз тилинде биринчи жолу группа ачылат, башталат. Кыргыз тилинде сүт сайды окуйм дегендер чакыра кетем. Пакира Бакшола деген инстаграмга кайрылсаңыздар болот. Сүт сайдын бардык мастерлерине кайрылып таап аласыз, сизге керек болсо. Анан кыргыз болсоңуз, эгерде сиздин ата тээңиз кыргыз тилинде окусаңыз гана жугат бул илим. Анткени 256 тектен өткөн билим бар. Сиздин тээңиз орус тилинде сүйлөгөн эмес. Орус тилинде окусаңыз баары бир сизге жукпайт. Ошондуктан мен кыргыз жарандарын өзүбүздүн эне тилинде алыңыздар демекчимин. Онлайн түрүндө болбой жатканда. Онлайн болбойт. Онлайн берилбей турган илим бул. Бунун китеби жок. Бул таркатылбайт. Бул акыйкат илим болгондуктан бул илимди ар бир адам ар башка түшүнөт да. Себеби биздин ой жүгүртүү процессибиз башка. Мен башка, сиз башкасыз. Экөөбүздүн ой жүгүртүүбүз окшош болгон менен биздин ичибиздеги энергиялар башка. Башка күндөрдө төрөлгөнбүз. Менин ата энем башка, сиздин ата энеңиз башка. Ошондуктан мен сүт сайды башкача түшүнөм, сиз башкача түшүнөсүз. Ошондуктан сүт сай бурмаланып кетпесин деп өзүнө оозмо-ооз гана өткөрүлөт бул илим. Өзү отуруш керек 6 күн ошол жерде. 100 миңден болот кыргыз группасына. Орус тилинде окусаңыздар 120 миңден. Андан сырткары жатакана сеанс алыш керек. Сеанс деген бул оттуу цигун алабыз. Оттуу цигунду Жанат Кожомжаров гана бере алат. Ааламда башка эч ким бере албайт. 9 адам бар, бирөөсү Жанат Кожомжаров. Оттуу цигунду алганда адамдын аң сезиминде эмоциялардан тазаланат. Азыр адамдар баары эмоцияда. Кыргызстанда өтө эмоцияда. Эмоцияда турган адам менен сүйлөшүүгө мүмкүн эмес. Себеби ал туура эмес түшүнөт баары бир. Эмнени айтсаң деле өзүнө ыңгайлаштырып түшүнүп алат да. Ошондуктан агай биринчи келген ар бир адамдын эмоциясын тазалап, ошол маалдагы абалдан сабырга алып келет, тынчтыкка. Жан дүйнөсү тынчтыкка келгенде гана анан сүт сайды окутканда оозмо-ооз. Ошондо ал жакшы түшүнөт. Ошондуктан YouTube'дан көрүп алып эле элдин баары сүт сайды туура эмес эле берип жүрүшөт да. Өзү бар окумайынча түшүнбөйт. Адам өзүн дагы таанып, өзүн өзү өнүктүрүш үчүн билим дагы эмне кылыш керек? Билим керек биринчи. Адам эки эле нерсени издеп келген. Билим, сүйүү. Сүйүүнү тапкан менен билим таппаса баары ал сүйүүсүн колунан учуруп алат. Ошондуктан бардык адамдарды билим алууга чакырам. Билимин тапса, сүйүүсүн да табат, бийлигин да, байлыгын да, үй бүлөсүн да табат, өзүн табат. Адашкан жандар көп да азыр.